بسم الله الرحمن الرحيم. Bir жолу bir sahaba gelip Peygamber'e kayırdı. Ya Resulallah, inni akunu fil bayt azkuruka fama asbiru hatta atiya fanzura ilayk. O Allah'tan elçisi, men kede uyumda olup kalam. Uyda oturup ana sizde istep ketem. Sizde istegende sizde kelip görmeyince men sabır kıla almayım. Çıdabay ketem. Sizge bulgan suyum, sizge bulgan urmatım uyda men oturguzbayım. Sizin aldığınızga kelip görüp ana yüreğimde iştirdim. Ve idha zakartu mevte ve mevtek araftu anneke idha dakhaltal cennete rufi'ta ma'an nabiyyin. Özümdün jana sizdin ölümüңүздү istegenimde, dünyödөн ketebиз ошону истегенде, men bildim siz beyişke kirgende peygamberler menen birgelikte darajаңыз biyik bolup ketet. Ve inni idha dakhaltal cennete khashita la arak. Alemi men egerde beyişke Allah'ın mehrim menen girip kalsam, beyişke kirgen uçurumda sizni körбөй kalууdan men korkpamын dedi. Allah'ın elçisi, men sizni körбөй kalууdan korkpamын. Sahabalar peygamber olan uşunçalık suyusu var ele. Oşul suyu Kur'an'dan ayatını dağı unutturup koyganlar. Oşunçalık peygamber olan suyusu var. Misal Osman radıyallahu anhu boyunca aytılar. Osman radıyallahu anhu kaçanda kabırga gelgende oşunçalık köp iylaydı ele. İylaganının sebebinin sakallары su bolup kalar ele. Arapların sakalını bilesizler kanday. Sakalı su bolup kalar ele. Бирок бейиш менен тозок эскерилгенде андай деңгээлде ыйлабайт. Бул ыйынын себебини суралганда ал айтты, себеби бейиш, кабыр, мүрзө бул акыреттин тепкичтеринин биринчи тепкичи болот. Ким эгерде ушул жерде кутулуп кеткен болсо, андан кийинкилерде жеңил болот. Ким бул жерде кутулбай калса, андан кийинкилерде оор болот. Мен пайгамбарыбыздын айтканын укканмын, бейиш бул Jannattın bakçaların bir bakçası bolot. Je tozoktun çuңкурларынын bir çuңкуру bolot degen. Peygamberimiz aytkan ele, men kabırdan ötkön korkunçluurak bir görünüş körgön emesmin demiş. Kabırdan içindeki bola turgan azaptan ötkön korkunçlu bir görünüş körgön emesmin dep aytkanda ушунчалык ыйлап берген. Ушул жерде да айтайын деген bir суроо пайда болот. Усман радıyallahu anhu beyişke kiresin деп kuş kabar айтылган адам. Kabırda sen azap görmeysin, kabırda sen rahatlanıp jatasın degen adam. Bирок ушунчалык ыйлап атат. Эмне үчүн мындай ыйына эмне себеп бар эле? Пайгамбар сөзүнө ишенбей эле ыйлап жатат. Пайгамбар бешке киресиз болбой эле ыйлап атпайбы? Эмнеге ыйлаган десе, кабырдын азабына болгон ишеним ушунчалык бекем. Ошол хадистер көз алдында пайгамбарыбыз айтып атканда, ошол ишеними бул бейишке киресиң деген нерсени кээде унуттуруп салат. Ушунчалык жүрөккө жайгашкандыктан кээде унутуп калып ыйга батып кетет эле. Ошол сыяктуу урмат тутууга Меммен деген сахабалар Умар радıyallahu anhu Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн өттү деген учурда кылычын көтөрүп турайт. Эгерде ким Мухаммад алейхиссаламды пайгамбарды өлдү дей турган болсо, анда анын башын ушу кылыч менен учуруп жабам депти. Allah Taala İsa aleyhissalamды алып кеткенде пайгамбарды алып кетти. Ал тирүү, ал өлгөн жок деген жарыяны кылды. Умар радıyallahu anh кийин айтат, Абу Бакр радıyallahu anh качанда Мухаммад алейхиссаламдын өлөт экендиги туурасында аятты, Кур'андын аятын окуганда, мен өмүрүмдө биринчи жолу ушул аятты уккандай болдум. Ушул аятты унутуп койгон эле да ушунчалык пайгамбарга болгон сүйүүсү, мухаббаты ичинде күйүп турган. Пайгамбар өтүп кетти десе, ошол сүйүү, ошол мухаббат, ошол сезим кабыл кылган эмес, пайгамбар жок өлбөйт деген ишенде болуп калган. Өлбөш керек, пайгамбар алейхиссалам калыш керек депчи. Ушунчалык пайгамбар алейхиссалам сүйүүсү бар сахаба. Бул да айтат, сиз эстесем бейишке кирип кетесиз. Бейиштен көтөрүлүп кетесиз. А мен бейиштин ылдыйкы даражаларында калып калып, сизди көрбөй калам деп корком Алланын элчиси. А билесиздер, сахаба радıyallahu anh'дар ушундай адамдар эле бейишти же тозокту аларга көрсөтүп койсо, алардын ичинде кыпындай дагы иман даражасы көтөрүлбөй турган, бейиш менен тозокту көзү менен көрүп тура турган деңгээлде иман келтирген адамдар эле. Сахабалар ушундай деңгээлге жеткен болчу. Өтө бийик даражада. Bir жолу пайгамбар алейхиссалам хадис айтып калды сахабаларга. Тозокто
жазаланганда тозокко адамдардан бир киши Ухуд деген тоо, ошол Ухуд тоосунчалык болот бир киши деди да. Дене канча чоң болсо ошончо азаптуу катуу дегенде бир сахаба сурады: "О Алланын элчиси, чындап эле ошондой болобу?" деди. Шектенгендиктен эмес, таң калгандыктан. Ошондой болобу Алланын элчиси дегенде пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Ооба, ошондой ар бир адамдын жаханнами тозокко адамдын тиши бир Ухуд тоосундай болот" десе, ошол жерден жаны чыгып кетти. Өзүнү жоготту, ошондон ары жаны тапшырды. Пайгамбардын сөзүнө ушунчалык ыйман келтирген адамдардан. Бейишти мындайча айтканда билет, бейиште кандай жыргалчылык бар, хурул айн деген эмне, бейиштин жыргалчылыгы эмне билет. Бирок ошондой болсо да айтат, бейиште сизди көрбөсөм, Мухаммад алейхиссалам, сиз менен бирге болбосом, бейиштин рахаты мен үчүн рахат эмес деген сөз. Сизди бейиште көрбөй калам деп коркуп жатам Алланын элчиси. Десе пайгамбар алейхиссалату вассалам ага эч кандай жооп берген жок. Жибраил периште өзү Аллах тараптан аят алып түштү. Аятта Аллах Таала айтты: "Чындыгында кимдер Алла жана элчисине моюнсуна турган болсо, мына ошолор Алла аларга жакшылык кылган адамдар менен бирге болот, пайгамбарлар менен, чынчылдар менен, шейиттер менен, салихиндер менен бирге болот." Мындайча айтканда, эгерде биздин силердин жашооңор сахабалар кайгырбагыла, имандуулар кайгырбагыла, эгерде пайгамбар алып келген нерсеге итаат кылсаңар, моюн сунуп пайгамбарыбыздын жашоосун өзүнүн жашооңорго алып келсеңер, пайгамбарыбызды эгерде жакшы көрө турган болсоңор, эгерде дүйнөдө анын амалына жете албасаңар дагы, дүйнөдө бирге боло албасаңар дагы, бирок кыяматта бейиште ошо менен бирге болосуңар деген аят түштү. Пайгамбар сахабаларды эң сүйүткөн пайгамбарыбыздын хадисинин ичинен сахабаларды эң сүйүткөн хадис ушул болгон. Ал-мар'у ма'a man ahab. Bir sahaba gelip so'radi: "Allohning elchisi, mata sa'a?" Qiyomat qachon bo'ladi? Qachon qiyomat bo'ladi desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Ma a'adatta laha." Qiyomatga sen emneni tayyorlaysan? Qanday amaling bor? Emning bor qiyomatga olib boradi? Desa, tegi sahaba aytdi: "Ma a'adattu laha min kathiri salat va sawm va sadaqa." Men ko'p dag'i nafil ro'za, namoz, sadaqalarim yo'q, farzga qaram. Biroq nafillerim ko'p emas. Walakinni uhibbulloha va rasulahu. Biroq men Alloh jananın elchisini yaxshi ko'raman dedi. Allah jananın elchisini men yaxshi ko'raman, ichimda Allohga bo'lgan suyuk muhabbatim bor. Deganda payg'ambar aytdi: "Anta ma'a man ahbabta." Anda sen kimni yaxshi ko'rsang, o'sha bilan birga qiyomatda bo'lasan. Mana negizgi jashoning erejesi. Egerda siz bilan biz bu dunyoda jashoobuzdu dinsiz adamlarga, buzuq adamlarga, Allah'a işenmegen adamlarga okşotup, oşolordun jashoo tartibini жақшы деп түшүнүп, oşolordu жақшы көрүп, аларды туурап жашай турган болсок, кыяматта биздин тирилүүбүз кыямат майданында ошолордун тайпасы менен бирге болот. Эгерде жашообузду пайгамбарыбызга окшото турган болсок, пайгамбарыбызды жақшы көрүп жашай турган болсок, ошол затка жолуккандын эңсеп жашай турган болсок, ошонун негизинде Madina'nı ziyaret kılıp, Mekke'ni ziyaret kılıp, 24 saat жашообуздун тармактарын сүннөткө лайыктуу кылып жашай турган болсок, анда кыямат күнү иншаллах Мухаммад алейхиссалам менен бирге турабыз, бейиште дагы пайгамбарыбыз менен бирге болобуз. Ошондон урматтуу турган бул сүйүү жана жашоонун тартиби бул адамды же бактылуу кылат, же бактысыз кылат. Эгерде сүйүүнү туура багып бере турган болсок, дүйнө ахиреттин бактылуулугу болот. Эгерде жашообуздагы тартипти туура тартып алып келе турган болсок, дүйнө ахиреттин бактылуулугу. Эгер туура эмес болуп калса, байлыкты жакшы көрүп калган, башка нерсени, башка кимсени жакшы көрүп, ошонун негизинде жашоо тартип, анда дүйнөбүз дагы ахиретибиз дагы өкүнүчкө себеп болуп калат акыры. Ошого иншаллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям болгон сүйүү жана пайгамбарыбыздын сүннөтүнө болгон bir içki dünyada kızığı, umtuluğu sıfatı her bir Müslümanın içki dünyasına kuralı şey. Bir yolu Abbas ibn Abdülmuttalib, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan avası. Peygamber Abbas Razı'nın üyü meçitke, haram meçitke kelatqanda yolda bolgan ekenler. Masjid-i Nabaviga kelatqanda yoldun boyunda şu meçit kurulgan bolmuş. Anan bir yolu Ömer radıyallahu anh, bu Ömer radıyallahu anh zamanasında bulup kalmıştır. Ömer radıyallahu anh halif bolup, başçı bolup,
Пайгамбарыбыз алейхиссалам дүйнөдөн өттү, Абу Бакр радиаллаху анху дүйнөдөн өттү, анан Омар радиаллаху анху заманасында болду. Өтүп баратса жума намазга шашылып чыгып барат. Баратканда Аббас радиаллаху анху үйү бийик болгон. Андан бир мындай ноо суу ага турган болот го. Ошо ноосу чыгып турган экен, үстүндө Аббас радиаллаху анху тоок муздаганда кан төгүлгөндүктөн ошол канды сууга куюп туруп, үстүнөн мындай шыптан, үйдүн шыбынан ошо сууну акызып ийген да. Омар радиаллаху анху өтүп баратса, ошол суу үстүнө агып кетет. Жумага барат. Нажас суу үстүнө тамчылап кетет. Омар радиаллаху анху ачууланып, ошондон ачуусу келип кетип, ошо мизапты, баягы ноону кармап туруп, сындырып берет да, тартып сындырып берип, анан ачууланып, жуунуп алып, анан жумага кетет. Жума намазды окуп кайра кайтып келет. Бизде дагы ачуулуу болуп атпайбы тура? Жумага келип атат, бирок биякта туруп алып айтышмай, сөгүшмөй, машиналарды жайгаштырган учурда башка болгондо мындай исламдын башкача бир духу чыгып кетет да. Мен намазга кетип атам, гаишник токтосо аны менен деле сөгүшүп, ачууланып Омар радиаллаху жумага кетет. Жума намазды окуп бүтүп келип, анан Аббас радиаллаху анху эскертет. Аббас, бул эмне кылган? Мусулмандар өтүп бараткан жерден сен нажасатты агызып атасың. Менин үстүмө нажас түштү, намазга баратсам, деп ачууланып айтты. Десе Аббас радиаллаху анху айтты, Омар, о момундардын амири, сен билесиңби, сен сындырып салган ноону, мизапты, бул ким курган эле билесиңби деди. Десе ким эле десе, бул сүйүктүү пайгамбар Мухаммад алейхиссалам өз колу менен мага салып берген эле. Десе анан ошодон Омар радиаллаху анху ыйлап, падыша. Ошодон ыйлап, анан касам ичти, Аллага касам ичем, буну эч ким курбайт, мен өз колум менен кайра ордуна коюп берем деп. Өзүм кайра куруп берем. Сахабалардын пайгамбар болгон сүйүүсүнүчү мындай тарыхтан окусаңыз, жашоодо андай деңгээлде эч бир сүйүү болгон эмес да. Элестетиңиз, пайгамбарыбыздын каны жерге жеткен эмес. Пайгамбарыбыздын түкүрүгү жерге түшкөн эмес. Ушундай деңгээлде пайгамбар болгон сүйүү бар эле. Канын алып барып ичип салган сахаба. Болсо ичсе болбойт. Бирок ушунчалык пайгамбар болгон сүйүүсү бар эле. Согуш болуп атат. Селдеси түшүп кетти. Селдеси түшүп кетсе, тиги жата калып, болсо үстүнөн кылыч ойноп атат. Эч кандай коргон болсо, ошо селденин аркасынан чуркап жөргөлөп баштады да, селдени көтөрөйүн. Согуш бүткөндөн айтты, эмне болду мынчалык? Жаныңды сайып алып туруп, селденин аркасынан түшүп калдым. Десе айтты, жок, бул селде эмес, силер билесиңерби селденин ичинде эмне турат? Ал жерде Мухаммад алейхиссаламдын ал жерде чачыны мен ошого селде менен жашырып койгон элем деди. Ошол пайгамбарыбыздын чачы кафирлардын, Аллага ишенбеген, өзүнүн нажасаттан тазалашты билбеген адамдардын бут астына төбеленбесин деп, ошон үчүн мен Алланын аркасына түштүм деп. Ошончалык пайгамбар менен жашоосунда сүйүү бар, урматтуу.